Анан кийин ушундай какыраган жерде, жолу жок жерде жашашыбыз керек. Райондун центринде 4-5 киле көчөдө асфальт бар. Калган көчөдө бирөөндө асфальт жок. Экономический жагын эле ошо коюп атабыз, токтогул беришин бергиле деген элечи. Кыскача түшүндүрүп берип коесузбу, могу көлдү берүү боюнча. Ошол жер жергиликтүү элдин укугу кандай болот, жергиликтүү элдин мындай макулдугун алдыңыздарбы? Мен эми элдин адамы катары мен бүгүнкү күндө шаардык кеңештин депутаты болом. Мен элге маалымат беришим керек. Кайсыл мамлекеттин бурчундагы жер, кен байлыктары, суу байлыктары берсе, жергиликтүү элдин макулдугусуз берилбейт, туурабы? Сиздер бүгүнкү күндө мында 27-июнда өткөрөбүз деп атасыздар. Качан өткөрөбүз деп атасыздар азыр? 29-июнда көлдү бөлүп берүүгө өткөрүп атасыздар, а? Бөлүп берүү бул жерде мындай да, балык чарба департамент директорунун орун басары. Негизги эле республикада көлмө суулар, ошол балык чарба маанидеги Ысык көл, Сом көл, Орто Токой, Токтогул, Аларча, Үзгөн, базар барган суу сактагычтарына окшогон суу сактагычтар булар балык чарба маанидеги көлмөлөрдүн катарына кирип, юридикалык же ЖК жактар өздөрүнүн сунуштары менен болобу, өзүнүн топтогон документтери менен келип, өзүнүн ошогон документтери менен катышат. Мына учурда как раз өзүңүздөр күбө болуп отурасыздар. Айтсаңыздар, Токтогул көлүн канча бөлүккө бөлдүңүздөр? Канчасы өткөн атат, жана сынактык негизде деп атпайсыздарбы? Канча айга бересиздер? Жылга бересиздер? Токтогул көлүнүн акыркы изилдөөлөргө ылайык бул 5 участокко бөлүнгөн. 5 участоктун азыркы учурда 4-ü коюлуп атат. 1-чи, 2-чи, 4-чү, 5-чи участоктор коюлуп атат балык өстүрүү багытында. Буну утуп чыккан жеке юридикалык жактар 1-чи менен 10 жылдык мөөнөттү колдонууга алат. Демек 10 жыл колдонушат, а? 10 жыл. 10 жыл колдонушат ушуну алса. Арендага. Токтогул өрөөнүнө өзүңүз элди билесиз, а? Жашоосу кандай, жерин тардыгы кандай? Ошол азыркы кезде канча айлык өкмөт дотацияда турат? Айтыңызчы өзүңүз ошол балык чарба департаментинин орун басары катары, өзүңүз Токтогулдук катары канчалык көлөмдө жергиликтүү элге пайдасы бар? Пайдасы дегенде бул жерден как раз ушул бизнес проекттери болуп атабы, кошумча документтерин салып азыр документтерин тапшырып жатышат. Конкурстук комиссиянын бирден бир баа берүү критерийлеринин бири бул ошол ишти жүргүзүүдө жергиликтүү элдерди иш менен камсыз кылуу. Бул эң башкы критерийлердин бири болуп эсептелинет. Жана ошол жерде инфраструктураны оңдоо. Жанагы менин жогоруда айтып өткөндөй ветеринар санитардык талаптар учурда жок болсо, ошолорду калыбына келтирүү экологиялык жактан ошол талаптар коюлат. Канча процент айтыңызчы? Канча процентин ушул жергиликтүү бюджетке элге берилип, бир бешара адамдарга бир кайрымдуулуктарга канча бир түшкөн каражаттын канча бир проценти берилеби ошол? Айыл өкмөткө. Азыр айыл өкмөткө же элге деп так айта албайм, мынча проценти берилет. Неге айта албайсыз? Бул анткени бул орун басары эртең сиздер өткөрүп атсаңыздар, эмнеге айта албайсыз? Мен ошо таң калам. Мага бекитилип берген мыйзамда жана жоболордо сен могу жергиликтүү элге болобу же бул айыл өкмөткө мынча пайызын бересиң деген жазылган жок. Мүмкүн бул кийинки жүрүшүндө биринчи өткөзөлү сынакты, уткандар чыгат. Мүмкүн утпай калат чыгар эч ким. 10 жыл күтүп алсам эл эмне болот? 10 жыл күтүп отурерби ушулар? Качан сынак өткөрүп, качан ушулар дагы кийинки процентин 10 жылдан көтөрөт деп. 10 жылдан кийин ким бар, ким жок эми? Мыйзамда мага ошондой талап жазылган. Демек элдин үлүшү көрсөтүлгөн эмес. Элдин үлүшүн айтып атпаймынбы? Жергиликтүү элди иш менен камсыз кылуу. Ошол жерде инфраструктурасын оңдоо, жолу болобу? Инфраструктураны кантип оңдойт алар акча бербесе? Инфраструктураны кантип оңдойт? Бул жеке чарба алган, колдонууга алган чарба. Бизге так көрсөтүлүп туруш керек да, жергиликтүү эл канча пайызын алат. Мына ушул жерден эл болуп келип атабыз да, бизчи мен элдин атынан келип атам да. Азыр мен жарандыктын активист катары келип атам сизгечи. Канча пайыз үлүшүн биз алабыз деп суроо коюп атам да департаментке. Кандай жооп бересиз? Мен буга так жооп бере албайм. Анткени мен буга так жооп бере албасаңыздар, эмне үчүн өткөрүп атасыздар анда бу сынакты? Жок, мен мага так жооп керек. Мен эртең элге бардыгын айтам. Мына. Так жообу жок, бирок көлүңөрдү берип атат, белгисиз мөөнөткө. 10 жылга берип атасыздар. 10 жыл биз эч нерсе кыла албайбызбы? Жок, 10 жыл эч нерсе. Бул жерде көлдүн акваториясынын бардыгын эмес да. 5 зонага бөлдүк.
Эң полезный зона болуп атпайбы? Так ортосунан эмес да, атайын бир көлмөлөр бар да бөлүнгөн туурабы? Мындай зоналар. Балык өзө турган. Бир суроо бар да. Бул сизге мындай суроода балык чарбасы Токтогулда канча жылдан бери балык чытап, балык кармайт? Сиз айта аласызбы ушуну? Токтогулга балык баягы мен айткам тиги канча деген тонна балык кармайт жылыга депчи. Ушундай цифра барбы? Токтогулдун көлүнө канча тонна балык кармайт? Анан Токтогулдун элине бюджетинде канча сом акча ушу балык чарбадан котордуңар? 1 сом акча которо элексиңер, туурабы? Эмне үчүн бул Жергиликтүү казынага. Жергиликтүү казынага туура. Балык кармашатпы? Балык өндүрүштүк багытта кармаганга азыркы убакта жол жок. Себеби ал жакта балыктын ошого жол бере турган көлөмү жок учурда. Балык запастары азайып кеткен учурда. Азыр болгону балык малёкторун жана чабакторун кой берүү менен гана алектенип атат. Азыр арам турат. Мен мындай Эртең жергиликтүү эл менен иш кыласыңарбы? Кайсы гана фирма болбосун жергиликтүү эл менен иш кылабы? Мына маселе ошол жерден жаралат. Таластагы ситуация болуш керек. Жанагы Тогуз-Тородогу ситуация болбой. Эртең күнү ат менен сүйрөтүп кетсе ким жооп берет? Жооп бербейсиңер мисалы. Суун түйүнө кирип жарып койсом эмне болот жана сеткасын? Сетканы жарып кетсе. Жарып кеткен ал эми өзүнө деле туура эмес иш да эми. Ой, мен биздин Жем ошондой эле азыр элдин курсагын жарып атпайбы? Департамент. Силер жарып атпайсыңарбы элдин укугун? Элдин укугу эмне болуп атат? Силер болсо азыр фирманын укугун көрүп атасыңар да, мындайчы. Жергиликтүү элдин укугу эмне болот? Фирманын укугун ким көрүп атат? Мына жергиликтүү элге кайрылайын. Киргизбейсиңерби анда положенияга өзгөртүү киргизгиле? Катышкыла. Иштейм деген кишилер барбы? Сен өзүң азыр каршы болуп атасың го, кайра коомдук бирикме кире албайт депчи. Ал мүчө катары. Мен жаран катарда азыр укугум болуш керек могул жерге киргенгечи. Нурзамат мырза, сиз киргизишиңиз керек, мен 29 официалдуу келип катышышым керек могул жерге мен. Жөн эле мындай наблюдатель эмес, официалдуу келип комиссиянын бир мүчөсү катары киришим керек. Мен өзүм жерим берип атсам мен ушуну тура беришим керек. Мүчөсү катары жанагы буйрукка өзгөртүүлөр киргизишим керек мен ан үчүн. Ошондо киргизиңиздер. Укуктуу болосуз да. Азыр менден арыз алыңыз. Азыр жазам могул жерге. Толуктоо өзгөртүү киргизиңиз. Мен сизге орун басар катары айтып атам мына. Токтогулдун жараны катары айтып атам. Өзүңүз да Токтогулдун кулуну экенсиз. Токтогулдун элинин укугун коргоп бериңиз азыр. Биздин укукта мени талаа калтырбай, менден арыз азыр алыңыз. Эгер катышам, иштейм деген жергиликтүү эл болобу, же башка аймактын жараны болобу келип катышса тең укуктуу. Бул жерде департамент баягы аукцион же катышкан өзүнчө. Жашаган элдин укугу бар дагы өзүнчө. Жашаган эл инфраструктурасын оңдойт деп атасыз. Кантип оңдойт, ким оңдойт, канча көлөмдө оңдойт? Мына ошо суроону мен беришим керек. Элдин атынан беришим керек. Мен бул жерде биринчи катышуу жөнүндө түшүндүрүп коеюн. Катышуу жөнүндө. Катышканга бардык жеке жана юридикалык жактар укуктуу. Ал түшүнүктүү. Келип катышсын. Токтогулдун жергиликтүү эли болобу. Мына бизге деле комиссия мүчөлөрүнө деле мындай ыңгайлуу болот. Ошо жергиликтүү элден бир бизнесмен болобу же жеке ишкер чыгабы, мен ушул жерде иштетейин десе, баягы преимущественный право ошол жакта болот. Себеби биринчиден жергиликтүү эл ал жерде, ошол жерде жашайт. Жанагы логистика, транспорт жагынан жеңилдик болот. Базаларды курганга эми бул жагынан өзүбүзгө эле түшүнүктүү го. Көлдөн келип иштеген караганда Токтогулдун жеринин өзүндө иштеген бул жеке ишкер өзү үчүн деле ыңгайлуу да. Менден азыр арыз алыңыз. Менден арыз. Жарайт. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Мен жетекчи болгондон кийин мени алышым керек да. Кандай эми болбосо. Байкабай калдымбы, туура эмес кылдымбы, же эрежем туура эмес жазылдыбы деп биринчи жоопкерчиликти мен мойнума алам. Токмоктогу болгон ситуацияга ким жоопкерчилик алды? Бердин. Токмокто канча деген балык болуп 3 киши өлүп деген жок. Токмоктун эч ким каза болгон жок. Ал мындай имиш сөздөр. Аны айтсам болот экен. Банкротко учураган ветеринарды райондук ветеринарлар кызматтан алынды. Ветеринарлар кызматтан алынды. Себеп дегенде ар бир адис өзүнүн жумушуна жооп бериш керек. Балыктын ооруларына ветеринарлар жооп берет. Алышты. Мен катуу сөгүш алдым. 27.500 га биздин документтер боюнча, жердин документи боюнча 33.000 га, бирок фактически аякта 25.000 га. Суу түшкөндө бүгүнкү күндө андан да азайып кетет. Мен суроо койдум. Мейли мен берейин дедим. Наоборот жакшы дедим. Ишин түзөлүп
бирок суу жок жер, суу курлап калган жер жана огород деп коюшулар. Туурабы? Огород болгон жерге бул суунун бети бул акватория деп департаменттин счетуна акчаны түшсөңөр бул туура эмес болуп калат. Себептен акт обмера деген бар. Акт обмера менен бар фактически акваториянын суунун бетин замер кылынат деди. По факту. Баарына төлөп тура албайсың. Макул дейт. 49 жылга. Мыйзам жол бербейт экен 49 жылга. Мыйзам максимально 25 жылга чейин деп берилет. Ошондой нюанстар. Мен айттым 49 деген жөн эле. Собственностьке алып атасың. Сен да жашайсыңбы 49 жыл? Ким билет, Кудай билет деген. Могу 10 жыл, 20 жыл десеңиз туура болот. Ошондой нерселерге түшүндүрүп жумуштарын жүргүздүк. Кийин айттым. Биз каршы эмеспиз дедим. Биз 5 участок зона бөлүндү. Конкурс коебуз. 5-өөнө тең берилди. 5-өөнө тең берип катышкыла болду. Биринчи конкурсту объявлять эткенде байке. Болбой калды деди. Бирөөсү да өткөзгөн жок. Бүгүнкү күндө мына өзүңүз күбө болдуңуз, очередь турат азыр. Негизи жанагы уже өткөрүп турган болуп калсаңар, жанагы комиссияга на крайне катышпаган күндө дагы бир мисалы наблюдательный совет любой шайлоо болуп атса дагы бир карап турат го, мына жака тургалыпчы. Биздин соответствие адамдарды катыштырып угуп турдум да, анан темный бир комнатада келип алгандан кийин эметип кеткен да кандай болот? Мен сизди түшүндүм. Анча деле караң эмес, ушул кабинетте отуруп өтөт. Же министрликтин иши залында болот, же конференц залы болот, каякта болот аны айтабыз. Жашыра турган бирдемени ката турган эчтеке жок. Отурум ачык болобу ошондо? Комиссиянын отуруму ачык эле болобу? Бир эле нерсе болот. Мен комиссияны түзөрдүн астында, каттарды жиберердин астында бир эле талап коем да. Жарандар катышам деп атат, катышканга каршы эмессиңер деп. Бияка отурасыңар, эсепке киришпейсиңер. Себептен эсепке шайлоодо наблюдательный совет. Отурасыңар, карайсыңар. Чыгасыңар, киресиңерби, эч проблема жок. Көп нерсеге сиз айтканыңызга мен макулмун. Комиссияны бир эле уруксатын сурайын, өткөзөм. Мен туура эмес кылсам мени кызматтан алышат. Мен кызматтан кеткенге даярмын. Базда бүт эле мен көрүп, Ташкентте көргөн, бүт момда эле трубаны варить этип койгон экен, мен көрүп келдим. Труба это бул против санитарный норма боюнча датпа зат. Биз 22-жылы ошо нормаларды кабыл алдык да, ветеринардык нормалардычы. Тилердин садоктор ага чейин коюп калган. Бирок бүгүнгүгө чейин талапты койдук. Заводскойго өткүлө, заводскойго коюлат. Токтогулга мындай жасалма жол менен, мындай жалпак тил менен айткандай самопалга жол бербейм. Только заводской сертифицирование болот. Ал однозначно. Баарына эле айтып атам. Былтыр эзиңизде болсо чет мамлекеттен эки жаран келген болчу, бирөө Австриядан келген эксперттер деп, жанагы географический указатель деп, альпийский форель деп, анан Токтогулду сунуштатып, Токтогул районунун Курупсай Ноокенге чейин деп туруп, ошол жакка чыккан малык эле бренд бар Кыргызстандыкы депчи. Башка жак бренд болбойт, ошол жак болот деп, эки иностранецке барганда ошондо рыба долины царей деген. Эл жөнүндө айтып кетпедиңизби? Эл жөнүндө эч бир социальный пакетти деле кененирээк айткан жоксуз да? Азыр бул жерде мен эмне коюп атат деген. Бул жерде мен эч мындай толук деле кандуу маалымат алган жокмун. Ооба, бардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Бардыгы мыйзам чегинде Кудай буйрса болот. Буга чейин деле болуп келген. Ошол кумтөр келишиминде эле бардыгы мыйзам чегинде болгон, бардыгы эле. Туурабы? Анан экологиялык катастрофа мына бүгүнкү күндө калды. Канча миллиард деген. Эми азыр Токтогулдун эли үчүн мына Абдиш агай көп нерселерди айтып кетти. Мен деле ошо агай менен ушул жолдо таанышкам, тарых жолундачы. Анан азыр Токтогулдун элинин үлүшүн угуп алган жокмун сизден. Эмне үлүш болот? Же фирмалар эле ушинтип майкаңдап эле багышып эле өздөрүнүн прибылин алып эле кете беришеби? Бири-бирибизге мешать этпейли, сеники мени оорутпа, меникин сени оорутпа деп. Мага бул фирмалар деле кызыктырбайт, мага Токтогулдун эли кызыктырат. Мен бир нече жолу жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин коюп күрөшкөн балам. Мен эл деген инсандарданмын да. Азыр эми элдин эч нерсесин деле бир дотацияда отурат канча айыл өкмөтүбүз. Ошолор бир дотациядан чыгара турган деле бир социалдык пакетти деле көргөн жокмун. Ушу жөндө эмне айта аласыз эми? Эмне элдин үлүшү бар?
мен дотациядан чыгара албайм да. Себеп дегенде мен өзüm бюджетте отурам. Келген конкурска катышкан чарбаларга биринчи иретте башында айтып кеткендей, мындай талап эмес, сунуш коюлат. Биринчи иретте ошол жакта жайгашып туруп, ошол жакта салыктарды төлөгөндөй болушка керек. Жергиликтүү калктан жумушка алыш керек. Сөз түрүндө. Канча пайдасын көрөт, канчасын районго калтырат же областка калтырат. Аны биз талапка коюп туруп, сен ушундай жазышың керек, ушундай мойнуңа алышың керек, ушундай жоопкерчилик болуш керек деп антип биз айта албайбыз. Бирок соцпакет дегенде жумушка алгандарга 100% соцпакет төлөнөт аларга. Эмне жумушка алат, канча баланы алат. Ал ошол жакка барып иштейбиз дегендердин кандай талаптары бар, кандай биримдери бар, аны компаниялар өздөрү чечилет. 50% боюнча сиз айткан. 50%ын береби, 60%ын береби, аны чарбалар өздөрү чечишет. Кантип жол менен, кайсы жол менен аны айыл өкмөткө өткөзүп берет? Ал деле вопрос. Мен сизге азыр арыз калтырдым да. Комиссияга мүчө кылып кошуу боюнчачы. Анткени мына эми агай айтып кетти да, кандай тарыхы бар Токтогул районунун, элинин. Ошол эми ошо тарыхын, жашоосун баарын эске алып, Токтогулдун элин сөзсүз комиссияга катышыш керек деген мен ушундай бир жыйынтыкка келет элем да. Бүгүнкү күндө бөлөк эле органдар, бөлөк эле бир коомдук бирикмелер кирип алыптыр ичине. Мен билишим боюнча балык чарба коомдук бирикмеси деди окшойт. Эмне үчүн ошол жерде Жарандык коом, же болбосо Токтогулдун жаштары, же карыялары эмне үчүн комиссияга кире албайт? Ичинен мындай тамырынан билгенге. Ошого камыз кылып бере аласызбы? Мен арызда калтырдым сизгечи. Арызыңызды карайбыз, арызыңызга жооп беребиз сөз түрүндө. Бирок мен айтып коеюн. Бүгүнкү күндө эреже менен жарандарды, активисттерди киргизгенге мүмкүнчүлүк жок. Мыйзам жол бербейт. Биринчиден. Экинчиден, бүгүнкү күндө бизде 2771 бөлмө бар. 2771 бөлмөгө жарандардын, активисттердин арасында ихтиологдор барбы? Рыбоводдор барбы? Жакын ошонун баарын түшүнгөндөй. Ийне жибине чейин. Жок да. Сиз өзүңүз айтып атасыз да, ошолор баары балыкка тиешелүү депчи. А ошол жерде жергиликтүү элге тиешелүү бирөөсү барбы ошол жерде? Өкүл. Ассоциацияны чакырганда, ассоциациялар сөз түрүндө мамлекеттик эмес, алар өздөрүнүн кызыкчылыгын карашат. Ассоциация Токтогулда катышкан ассоциация барбы? Токтогулдун ассоциациялары. Эмне үчүн Кумтөрдө, же болбосо Таласта жер үйдө, же болбосо кайсы бир кен байлык болбосун? Бул деле кен байлыкка кирет да. Кен байлык менен сөз жок. Жерди каскан жок эч ким. Сууну алып кеткен жок. Биздин байлыгыбыз да ошол суу дагы. Алып кеткен жок да сууну. Жок, алып кеткен жок, бирок сууну колдонуп атат да. Колдонуп. Эртең бизге начар нерсесин бизге калтыраттыр, жакшысын алар алып кетип атат акчасын. Эмне үчүн ошол жер жергиликтүү элдин активист катар сиздер көзөмөл кылсаңыз болот. Кантип көзөмөл кылабыз? Комиссияга киргизбесеңиздер,